Алайчулы Сайыт атындағы инновациялық орта мектеби көркөм өнөр 7 класс мұғалім Ажиев Ниязбек Сайдахматович. Сабақтың темасы көркөм сүрөт өнөрү жана музыкалык аспаптардан композиция. Сабактын максаты музыкалык чыгармаларды көркөм сүрөт өнөрүндө чагылдырууну үйрөнөсүңөр, музыкалык аспаптарды тартууга көнүгөсүңөр, көркөм эстетикалык тарбия аласыңар. Керектелүүчү каражаттар. Урматтуу окуучулар, биз силерге сүрөт өнөрүнүн терминдерин бердик. Композиция, натюрморт, натура. Композиция мындайча айтканда топтоштуруу, кураштыруу, бир чоң теманы ойлоп табуу дегенди билдирет. Натюрморт жансыз нерселерди тартуу, орус сөзүнөн алынган. Натура көзүбүзгө көрүнгөн жандуу жансыз нерселер, морг жансыз дегенди билдирет. Урматтуу окуучулар, биз сабагыбыздын практикалык бөлүгүндө кайсы инструмент экенин тапкыла деген слайдка көңүлүңөрдү бурабыз. Детский канал «Моя звездочка». Музыкальные инструменты. Гитара. Скрипка. Это арфа. Виолончель. Балалайка. Контрабас. Это рояль. Орган. Ксилофон. Барабан. Саксофон. Это труба. Тромбон. Это туба. Кларнет. Флейта.
Аккордеон. Это баян. Тамбурин. Губная гармошка. Малыш, а теперь давай послушаем, как звучит одна известная мелодия, исполненная на разных музыкальных инструментах. Гитара. Фортепиано. Саксофон. Аккордеон. Труба. Ксилофон. Балалайка. Кларнет. Орган. Виолончель. Флейта. Арфа. Туба. Губная гармошка. Скрипка. Тебе понравилось? Тогда подписывайся на канал «Моя звездочка» и смотри новые развивающие мультфильмы для малышей. Урматтуу окуучулар, биз өзүнүн улуттук аспаптардагы айта кетпесек болбойт комуз жөнүндө бир сабыр. 3 про жалгыз тек, 3 кол комуз, чертилбейт, күйгө келбейт, чебер колсуз дегенде, мына биздин комуз дагы дүйнөдө белгилүү бир инструменттердин, өзгөчө инструменттердин бири. Урматтуу окуучулар, мына музыкалык аспаптарды силер өзүңөр көзүңөр менен көрдүңөр. Биз ушул музыкалык темабызга байланыштуу музыкалык инструменттерден натюрморт тартабыз. Натюрморт деген жансыз нерселерди тартуу. Мисалы, бакта бышып турган алма натюрморт боло албайт, ошол алманы үзүп келип тарелкага салып тарсак натюрморт боло алат. Басып жүргөн жаныбар натюрморт боло албайт. Өсүп турган гүл натюрморт боло албайт, ошол гүлдү үзүп келип дестелеп тарсаңар натюрморт болот. Жалаң ушул жансыз нерселерди тартуу натюрморт жанрына кирет. Сүрөт өнөрүнүн чоң жанры, силерге ошогон үйрөнчүк сүрөтчүлөргө көпкө чейин тартып көнүүгө натюрморт өтө чоң жардам берет. Мында биз музыкалык инструменттерден турган натюрморт көрүп турабыз. Ушул натюрморттордон, урматтуу окуучулар, силер музыкалык аспаптар жок болуп калса, ушул натюрмортторду силер коюп туруп тартасыңар. Биз силерди музыкалык натюрмортторду мынанда акварель боёгу менен иштелген натюрмортты көрүп турасыңар, урматтуу окуучулар. Ушул натюрморттордон да жакшы тартат деген үмүттөбүз. Үйгө тапшырма. Музыкалык аспаптардан натюрморт тартасыңар, сүрөт өнөрүнүн жаңы терминдери менен таанышасыңар жана жаттайсыңар.
Урматтуу окуучулар, кийинки сабакка чейин мен силерден ушул натюрмортторду күтөм. WhatsApp номерим турат. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.